Ак Таш айылындагы Чаткал резорттуу лыжа базасынын курулушу 50% аткарылды. Долбоордун алкагында асма көпүрө, кышкы жылуу жайлар жана эс алуу залы курулат. Бул иштерди жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Мындай лыжный базалар бизде Ак Таш айылында акыркы 5 жыл өнүгүүлөрдүн чоң демилгелеринин бири десем болот, могу лыжный база. Бизде ушу лыжный базага атайын бул өкмөт тарабынан келип курулуп атат, өкмөттүн бюджетинен туризмди өнүктүрүү максатында, ушу элди тартуу максатында. 2025 жылда республикалык бюджеттен каржыланып башталган ири долбоор Алабука Канышкыя Кировка жол курулушу. Бул курулуш учурда кызуу жүрүүдө. Чапчыма ашуусунда жана Терексай капчыгайында кеңейтүү иштери аткарылып, 50 техникалар менен жүздөгөн кызматкерлер иштеп жатат. Могу жолдорубуз тегиштелип калса, биздин эле жол калды, азыр башка аягы бүт, баштан аяк Кудай ашөөрү болуп калды. Биздин жол асфальт болуп калса, мына туюкка камалган чек арасында бар айыл өтө сонун болуп калмак. Биздин жаштар ушу эң Чаткалдын оор кышы ушул жерде болот да, Ак Ташта. Кары 3 метрге чейин барат кээ жылдарычы. Ошондо жол жабылып калат. Азыр техника күчтүү. Жол бир күн 2 күнгө жабылбаса жабылбайт. Канышкыя жана Терексай айылдарында ондогон мектеп жана балдар бакчаларынын курулушу жүрдү. Айтмакчы, 3 кабаттуу заманбап комплекстүү оорукананын курулушу да республикалык бюджеттен каржыланып жүрүүдө. Бүгүнкү 2026 жылга 289 миллион 398 миң сом менен 26 жылды бекиткенбиз. Бирок болжолдуу бюджеттерди алып турабыз. Азыр жогоруда айтып өткөнүмдөй, Чарат фирмасы мынакей жакынкы бир айдын ичинде жумушун баштаса, бул 350 миллион сомго чейин барат деген биздин божомолдорубуз бар. Чаткал алтын өрөөн акыркы 5 жылда миңдеген тургундар алтын казган фирмаларга орношуп, чет элдик инвесторлор менен бирдиктүү иш алып барышууда. Аталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жалпысынан 8 миллион АКШ долларга жакын инвестиция тартылып, курулуш иштеринин жүрүшүнө жана андан кийин да жаңы жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Бул өз кезегинде жергиликтүү тургундарга жашоо деңгээлин жакшыртып, экономикалык активдүүлүктөрдү арттырат. Ошондой эле алдыдагы ири долбоордун бири Башкы Терек, Коргон Сай, Чуң Курчак жана Айгыр Жал чакан кестердин каскады болуп саналат. Курулуп аткан кес кутуянды жакшы кестерден болсун. Чаткал эл үчүн кызмат кылсын. Жаштар өнүгүп өссүн, заманыбыз чындык болсун. Кыргызстан гүлдөп өнүгө берсин. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, тоо кен тармагы элдин ырыскысы. Андыктан инвесторлор менен бирдиктүү иш алып баруу башкы максат. Буга мисал бүгүнкү Чаткал районундагы өнүгүү мисал боло алат. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Чаткал районунан.